Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо гезитинин YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Май айынан баштап 700 киловатт-саат электр энергиясы үчүн мурдагыдай 77 тыйын эмес 1 сомдон төлөшөт. Бул канчалык негиздүү? Бүгүн биз эксперт Эрнис Карыбеков мырза менен энергетика тармагынын күнгөй тескейи жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Эрнис мырза? Жалпы эле энергетика тармагынын бүгүнкү абалына кандай баа берет элеңиз? Кээбиз мына ушундан баштасак деп турам. Союз тарагандан бери biz глобалдык батыштан каржы экономика системасына кирип алганбызда. Приватташтыруу, жеке менчик колго берүү, мамлекет жаман кожоюн, ушул базар шартын түзөбүз деп ушул биз ушул программага кирип алып, анан жанагы энергия тармак ушул жылы бою 25 жылдан ашып кетти да. Эме болуп калды да. Мындай жана акционердик коомдорго бөлүнүп, чачылып бөлүнүп, анан акционердик коом бул жеке менчик юридикалык жана жеке менчик ишкана деп эсептелинет. Ошон үчүн жеке менчик фирма катары башкарылып калды да. Анан ошол саясаттагы баягы мамлекеттик мындай саясат болбой, ошол акционердин ар бир акционердик коомдун саясаты болуп, анан ушул кризиске келдик да. Бул факт эми. Ушул экономикабызды, энергетикабызды башкарганга өлкөбүздү бир өнүгүү жолго башкарганга оор болуп атат да жетекчилергечи. Ошон үчүн ушул демек биз ушул системадан чыгышыбыз керек экен да. Анткени баягы доор алмашпадыбы 91-жылычы. Доор алмашып, азыр дагы жаңы доордун алмашуу мындай мезгилинде турабыз да. Биз дагы ошол көз карашыбызды анан мындай аракеттерибизди дагы мындай башка системага өткөрүшүбүз, башка модельге өткөрүшүбүз керек. Кыргызстандын өзүбүздүн энергетикабыз ушу Кыргызстан экономикасына, Кыргызстан калкына кандай бизге жардам бере алат. Ошондой бир система модельге өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Азыр абал жана мен айтып кеткендей, саясат жанагы ошол жанагы 30 жылдан бери биз ошол системага өтүп кеткен саясаты болсо мындай да, маселени чечиш үчүн энергетикада баягы инфляция деп атпайсызбы? Инфляцияна кийин жабдыктардын баасы кымбаттап атат деп атып, бир эле жолду айтышат да, тарифти көтөрүш керек деп. Анткени тарифти буга чейин деле көтөрүлүп келген. 2008-жылы, анан 2014-жылы аягында 15-жылы дагы 300%-га көтөрүлүп, жана 2 сом 16 тыйын болду, 700 киловатт-сааттан жогору. Анан ошол бирок натыйжасы жок да. Биз ого терден кризиске учурадык да. Токтогулда суунун көлөмүн биз кармай албай атабыз. Толук кармай албай атабыз. Экспорттук энергия системадан кайра импортко өттүк. Биздин жана жабдыктарды дагы, жана линияларды дагы төмөнкү кубаттуулук, вольттук линияларды биз дагы көп мындай трансформатор подстанцияларды баягы убагында жакшы эме маани бербей, курбай, анан ушул абалга келдик. Айтып атпайсызбы, биз жанагы эл аралык уюмдардын долбоорлордун багытына түшүп алдык депчи? Ооба. Ошол эл аралык уюмдардын каржылык колдоосуз, алардын жардамысыз эле биздин мамлекет, эгемендүү мамлекет өз алдыбызча саясат кылсак болот беле ошо энергетика тармагында? Болот болчу. Ошол 90-жылдардын ортосунда жанагы Дүйнөлүк банктын, анан эл аралык валюта фондунун сунушу менен бүт энергия система жакшы иштеп аткан мамлекеттик тармак, Кыргыз энергия деген мамлекеттик тармак ишкана жакшы иштеп аткан, анан аны болсо чачкыла деген да. Жанагы электр энергияны кубаттуулукту чыгарган бир ишкана болсун, анан ташып берген, анан кийин бөлүштүрүүчү деп. Ошондо силер базар шартын түзөсүңөр деген да. Базар шартын түзгөнгө болбойт биздин энергия системада, анткени биздин мамлекеттен чыккан электр энергия арзан. Аны мамлекет менен азыр эч ким атандаша албайт. Анан азыр болсо ошо жана базар шартын түзүш керек деп эметип атышпайбы? Бул болсо ошол өтүп бараткан доордун саясаты да, базар шартын түзсөңөр эле силер өнүгөсүңөр деп. Ошентип бизди жанагы эл аралык каржы институттары ошону бизди кичине туура эмес жолго алып барышканда, ошонун ичинде ошол эле убакта ошол базар шартын түзөбүз деп бизди ошол жетекчилер
жетекчилер, ошо энергетиканы жетектеп келгендер, алар болсо бизди элди алдаганда, өкмөттүн бийликтин башчыларын да алдашкан, калкты да алдашкан, базар шартын түзөбүз деп жанагы ортомчуларды алып келишкен. Ортомчулар эмне, электр энергия чыгарышпайт да. Өндүргөн мамлекет бар. Ооба, баары бир өндүргөн мамлекет, өндүргөндөн арзан алып алып, бул системалык коррупция дейт. Анткени жөнөкөй фирма түзүп алып, ортодон алар жана спекуляция менен алек болгонго мындай таза мындай мамлекеттик кызматкерлер болсо алар уруксат бербейт да. Мамлекеттик саясат болсо, мен мамлекет деп жанагы мамлекеттик тармакты башкаргандар болсо, анда уруксат бербейт болчу. Анткени ушул экономикабыз, жалпы экономикабызды кандай бир мындай өсүү өнүгүү жолго сала турган бир концептуалдуу идеяны мен эгерде кызыктуу болсо мен айтып берейин. Эмне кылыш керек экен? Энергетика байланыштуу. Энергетика, фундаменти энергетика, только энергетика. Бир кыскача мындай. Ошон үчүн биринчиден эмне кылыш керек? Биринчиден улутташтырыш керек. Бул мамлекеттик, жана мен айтып атпайм, мамлекеттин өзүнүн жоопкерчилиги бар, аябай зор жоопкерчилиги, жалпы коопсуздук боюнча да, жалпы улуттук коопсуздукка тиешелүү. Демек, ошол мамлекет өзү ошол фундаменталдуу тармакты өзүнүн колуна алып, өзү башкарыш керек. Демек, улутташтырыш керек. Улутташтырсак, бул бир эле эме болот да, жанагы ишкана болот да, энергетика, Кыргыз энергия деп коелучу. Жана бөлүштүрүүчү компаниялар. Бүт баары тең биригип, мына мен айтып кетейин, 6000 киши иштечү мурун. Ана жанагы жеке менчик фирма сыяктуу кылып иштетип атып, система энергия тармакты өнүктүрсө бир жөн, өнүктүрбөй башкармалыгын көбөйтүп, азыр 17.000ден ашык. 6000 иштечи, азыр 17.000ден ашык. Тармакта ошончо адам иштейт. Ооба, ошонун көбү жана башкармачылык да. Ошонун баарын тең мына жөнөкөй айтайын, мына мен көчөгөн уктумбу, мурда күнү эме Кыргыз энергия холдингти жоюшуптур. Анткени канча жылдан бери бирок 5-чи дөңгөлөк болуп, арабанын 5-чи дөңгөлөкү болуп, ошол жакта болуп келди да. Демек, мына биринчи жол, биринчи кадамда улутташтырдык. Улутташтыргандан кийин системага жана кыскарат да, башкармалыгы кыскарат, ортомчулар жоюлат, түз сатып алуу болот, ичинде мындай оптимизация деп коет, ошол мындай экономия болот да. Ошондо 8 менин эсебим менен 8 миллиард сомдун тегерегинде пайда түшөт экен, киреше түшөт экен. Кыскартуу эсеби. Кыскартуу ошол улутташтырганда эле. Бул биринчи кадам. Бирок ушул кадамдардын баарын жасалып жатат азыр. Ошону болсо азырынча жасалбай, жок. Энергия тармактар ишканасы, электр станциялары. Жок, мындай жетиге бөлүшкөн да илгери. Анан азыр болсо экиге эметип коюшту да, мындай эки чоң эмеге. Бирок ортодо ортомчулар калып атпай, аларга жылжык калтырып койду да. Анткени ортомчулардын дагы ошол үстүндө ошол жакта иштеген эмелердин бир лоббиси бар окшойт да. Ортомчулар демек жанагы бөлүштүрүүчү компанияларды айтып атасыз да? Ошо бөлүштүрүүчү мамлекеттик тармакка бөлүштүрүүчү компаниялар жана Түндүк электр, Жалал Абад электрга жана жеке менчик ортомчуларды бөлүштүрүүчү компания деп кошуп коюшуптур, теңеп коюшуптур. Бул туура эмес. Тиги мамлекеттики, анткени тиги мамлекеттик жоопкерчилик бар да, чоң. Баягы кубаттуулукту чыгарып, ана таратып берип, аягына чейин. Булар болсо жөн эле бияктан мамлекет чыгарган электр энергияны эметип беришет. Ошону мындай болгондо эмне үчүн бул коррупциялык схема менен түзүлгөн? Анткени буларга болсо тарифти төмөндөтүп беришкен да. Тарифти төмөндөтүп бергенде 1-2-3 жылдын ичинде алар баягы сарптаган акчасын кайтарып алып, 10 жылдап ошол эметип алышкан. Пайда көрүштү да. Ошол эле Түндүк электр, Север электр, Жалал Абад электр ошолор эле куруп алышса болмок да, аларга төмөндөтүп берип. Демек, алар менен жетекчилер менен сүйлөшүп, жанагындай коррупциялык схема менен ошолор түзүп алып, эми биз ортомчу таратып берүүчү компаниябыз деп атат да. Жоюш керек, улутташтырыш керек. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, финансылык, каржы, анан техникалык аудит киргизсе системага, бирок көз карандысыз болуш керек. Ичинен эле эмес, анткени ичинде бүт баары тең бири менен байланыштуу. Көз карандысыз аудит киргизиш керек, каржы, анан техникалык. Ошондо бүт булуктардын баары чыгат. Анан жанагы
ким ошол уруксат берген, жанагы ортомчулар пайда болгонго, ким шарт түзүп берген, кимдин катышы бар дегенде ошолорду ошо жоопко тартып, анткени туура эмес иш алып барышкан. Зыян алып келишти да, жалпы калкка, жалпы өлкөгө зыян алып келгендерди жоопко тартыш керек. Бул бир. Экинчиден, мына биз улутташтырбадыкпы? Улутташтыргандан кийин биз болсок энергия системаны өзүнчө калтырып, энергетикадан бул эме менен да, юридикалык ыкма менен да, жана платинасы менен суу сактагачтарды бөлүшүбүз керек. Жабдыктарды Кыргыз энергияда калтырып, жана улуттук Кыргыз энергияда улутташтырылган. А суу сактагачтарды жабдыктары жок, платинасы менен, суусу менен суу сактагачтарды бөлүп, анын ичине бүт Кыргызстандагы бүт суу сактагачтардын баарын киргизип, электроэнергия чыгарабы, чыгарбайбы, мамлекеттик же улуттук суу ишканасын түзүшүбүз керек. Мамлекеттик суу ишкана же улуттук суу ишкана болгондо мыйзам чегинде 1 куб сууга баасын коюш керек. Бүгүн андай мыйзам жок бизде. Ички керектөөчүлөргө 5-10 тыйын болсун, сыртка сатабыз десек, анда 3 сомдон. Суу ишканасы боюнча айтып атам, бул экинчи кадам, бирок экөөнү бир жасаш керек да, баарын тең. Суу ишкана болгондо, ошол суу ишкана дагы казынаны жылына 10 миллиардтап, 10, 20, 30 миллиардтап жанагы ишке ашты жана баасын койсо, 5 тыйын же 10 тыйын ички тияк болсо 3 сом. Сыртка. Ошол миллиардтаган сомдору казынаны толтурат да өзүнчө. Бул бир. Бирок азыр биз сууну болсо сактап сата албайбыз. Сугартка нарындын 2% биз пайдаланып келебиз. 2% өзүбүз. А эл аралык келишимдер боюнча, эл аралык мыйзамдар боюнча биз муну тең бөлүшүп алышыбыз керек да, кошуналар менен. А биз болсок өзүбүздүн көлөмүбүздү токтото албайбыз. Эмне үчүн? Анткени биз 99% электроэнергияны өзүбүзгө керектөөгө биз ошол суу электростанцияларын чыгарабыз, Токтогул каскадынан. Демек биз кышында 3 эсе көп сууну жөн эле ит бекер, жөн эле сугартка эмес, вегетация убагы эмес, баягы жаз жай. Биз сууну түшүрүп атабыз да. Энергия алышы мына мореке биздин эме лампочкалар күйүп, жылуулук болсун депчи. Эгерде сууну эмете албасак, анда демек биз альтернативдүү, суудан башка альтернативдүү өзүбүздүн базалык чоң, бийик, кубаттуулук электростанциябыз болуш керек экен демек. Ошол идея мына 90-жылдарда мага идея келгенде, ушул кара кече көмүрүбүз бар болсо, эгерде кара кече ошол жерге электростанцияны куруп койсок, 1200 мегаватт 3 жылда курулат. 600-800 мегаватты бере баштайт да. 4 жылда 1200 көмүр менен электростанция иштей турган электростанция. Ошондо биз мына азыр кышында көбүнчө мындай суук күз, кыш, жазда биз көбүрөөк өзүбүздүн керектөөбүздү ошол эмеден кара кечеден пайдаланып, биз Токтогулду тозобуз. Аз чыгарабыз да, аз чыгарабыз. Аз чыккандан кийин Токтогулду, демек бизде Токтогул дайыма топ-толтура болуп турат. Анан жаз келет. Жаз келгенде анан кийин кошуна мамлекеттер, өлкө биздин туугандар, өзбек, казактар туугандар, анан кыргыз туугандар, силер качан бизге эме тиги сууну түшүрөсүңөр дегенде анан кийин келгиле деп, анан кийин жанагы кара кече жылуулук станция бул альтернативдүү базалык электростанция болуп, параллелдүү тиги Токтогул каскады менен иштеп, биз бүт Кыргызстанды электроэнергия менен камсыздап, тамак ашын, жылуулугун, светин баарын, ызык суусун, анан дагы резервде 6 миллиард киловатт саат бизде калат. Ошол 6 миллиард киловатт саат калса, андан кийин мен айтып атпаймынбы, мындай арзан да болот да. Дүйнөдө мындай, эгерде станциянын площадкасында 1 тонна көмүрдүн баасы $13 болсо, станциядан чыккан нарык баа 1 цент болот да, америкалык 1 тыйын болот. Демек 1 сомдун тегереги болот экен да, ошол жерде. Чыккан нарык баасычы. Бул 4 эсе арзан, бул Бишкектен чыгып аткан электроэнергиядан.
азыркы Бишкектен. Анткени биз ташып келебиз да, канча күйүүчү майлардын баарын кымбат күйүүчү майды коротобуз, экологияны дагы бузабыз. Суу ишкана өзүнчө иштейт. Биз болсок электроэнергетика жана Кыргыз энергия жабдыктары менен калбадыбы? Ичине болсо эме кирет, Кара Кече электростанциясы. Кара Кече станциясы менен Токтогул электростанция каскады менен чогуу иштегенде, биз болсок Кыргызстанды бүт электроэнергия менен камсыздап, арзан электр бир сом менен экономиканы дагы, элди дагы бир сом менен камсыздаса болот. Дагы резервде 6 миллиард киловатт саат калып атат. Биз эмне кылсак болот? Демек, биз электроэнергия менен камсыздасак, жетсе бизге, анда бизге могу эски, анан кымбат чыгарган электроэнергия кымбат чыгарган, жылуулукту да кымбат чыгарган Бишкек жылуулук борбору менен Ош жылуулук борборду, ТЭЦ, эки ТЭЦти биз болсок биринчи резервге коюп, анан консервацияга койсок болот да, кереги жок да. Анткени биз Кара Кече иштегенден кийин резервге коюп, андан кийин жанагы ГЭСтер курулуп атпайбы дагы станциялар. Курулуп, ошонун баарын чогултканда, анда бизге экөө кереги жок болуп калат да. Бизде системалык түрдө экология маселеси да чечилип атат. Биз бул бир, экинчиден эки жылуулук станциянын ордуна бир жылуулук станция болот. Өзүбүздүн арзан чыгарган электроэнергия. Калкты да эсептегенде бир 2,5 миллион тоннаны жанагындай бирөөдөн башка мамлекеттен жанагы солярканы алып келбей, керосин алып келбей, аны күйгүзбөйбү, кымбат. Жолду дагы эметпей, абаны дагы сактап калабыз да. Эл арзан бир сомдун тегерегинде электроэнергия менен жагып калса, 3 жылдан кийинчи өзүнүн жылуулугун кышында. Демек, көмүр жакпай калат. Көмүр жакпай калса, ал дагы экология салым кошот. Демек, биз экологияны системалык түрдө да чечсек болот да. Сиз айтып атпайсызбы, жана Кара Кечеге электроэнергия станциясын куралы депчи. А бирок азыр Камбар Ата бир кесин, анан кичи кестерди куруп, ошо электроэнергиясын немесин чечебиз, анан экспортко да ушул эсе менен сыртка экспорттоп алабыз деген сөз болуп атпайбы азыр? Ооба. Кара Кечеге ошол канчалык мындай ошол маселеси азыр кандай болот да сиздин оюңузда? Ошондой чечиш деген план барбы, ошол жака станция куруш деген? Менче мындай сөз жок го дейм. Сөз жок. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? 2 жыл мурун биздин президентибизди Садыр Нуркожоевич Жапаровду тегеректегилер, ошол энергетиктерби, ошол энергетиктерби, албетте алар дагы бар, туура эмес жолго алып кетишти. Жанагы жашыл энергетика деп, анткени батышта ошол бул тренд болгондо, бул жанагы Бреттон Вуд, глобалдык батыштын Бреттон Вуд экономикалык, каржы экономикалык системанын эле бир эмеси, бир бөлүгү да. Анткени булар болсо мындай, алар болсо мындай кубаттуулук, жана жашыл шамал, анан кийин күн электростанциялар, алар болсо өндүрүштү өндүрбөйт алар. Өндүрүшкө, завод, фабрикаларга жардам бербейт. Алар түнкүсүн шамал болсо берет, бул прерывистая энергетика деп коет да. Шамал же күн болсо берет, жок болсо бербейт. Завод, фабрика өндүрүшкө түз график менен түнү дагы күндүз кышы болобу, эмне кандай климат болбосун дагы, аба ырайы кандай болсун, бир график менен бере турган, кубаттуулукту бере турган станциялар, жана көмүр станция же Токтогул ГЭСи да бизде чоң станция. 1200 мегаватт же бул Бишкек жылуулук электростанция. Анан мындай болду да, ошол туура эмес жолго алып кетишип, азыр ошонун баягы алар болсо баягы каражат беребиз деп, эметеги өзүңөр билгендей, каражатты мындай көп каражатты мындай эмелерге бербейт. Саясатка, тышкы саясатка берет да. Тышкы саясатты биз айткандай жасасаң, биз сага акча беребиз дейт. Ошентип эле келишкен. Бул айтып атышпайбы, ушул ГЭСтердин баары жана кичи жанагы шамал, күн баарынтен куруу ийсек, биз азыркы дефицитти жабабыз деп. Жаба алышпайт. Муну болсо бул бир. Экинчиден, убакта дагы мындай мезгил, муну убакта дагы эске алыш керек да. Убакта эске алышпайт. Камбар Ата 1 деп кеттиңиз. Камбар Ата 1. Мына Камбар Ата 1ди эгерде өзүбүздүн акчабызга же Өзбекстан, Казакстан өзүнүн бюджетинен акчаны чыгарып, проценти жок да, үстөмдүгү жок. Куруп, анан качан актайт, бул бизге эме мындай көп кызыктуу эмес. Куруп алсак, чогуу куруп алсак болду десе, бул бир жөн. Баарыбыздан чогуу. Бул электростанция бир эле жол менен курулат. Россиянын Русгидросы
техникалық, экономикалық негіздемесіне келгенде, біз андан мұрын эле айтканбыз, курулбайт бул кымбат деп. Атамбаевдин оғанда 10 жылы, андан да мұрын 12 жылы. Анан бұлар болсо техникалық, экономикалық негіздеге келгенде кымбат түшүп калды да. Анткени кредит болсо, кредиттик портфель дүйнө жүзүндө бирдей эле. 1-2%, бир 7-10 жылдын ичинде льготный период деп коет. Анан кийин 20-25 жылдан кийин кайтарып бериш керек да ошол кредитти. 5 миллиард долларды ошентип кайтарып бергенде, кайтарып бериш үчүн, демек ушул станциядан электр энергияны болсо 10 сом, азыраак 10 цент, 8 сомдон сатыш керек экен да. 8 сом болсо, биякта эмети Кыргызстанда эле эмес, биздин аймакта, биздин региондо жок мындай баа 8 сом деген. Бул Камбар ата бирди курабыз дегенге 45 жыл болуптур да. 40 жылдан ашыптыр курабыз деп эметкенде. Бирок муну куруш керек. Обязательно куруш керек. Бирок буга айтып атпаймынбы, 5 миллиард доллар керек. Аны үчүн каражаттын источник финансирования дейт, ошонун булагын, каражаттын булагын табыш керек. Ким берет? Экинчиден, куруп баштаганда, анткени эмети суу электростанциялары кымбат курулат да. Нарык баасы жанагындай кымбат түшөт, 8 сом тегереги. Андан тышкары убакыт, мына 8 сом курулса, 8 жыл курулса, 8-10 жыл курулса, дагы бир 5 жыл топтош керек сону. Камбар ата бир курулуп калса, азыр толтура албай атышат, ылдый төмөнкү жактагы Токтогулду. Камбар ата бир курулуп калса, аяка суу топтош керек да. 5 миллиард куб сууну. Негизи эле сиз кандай ойлойсуз? Жакында ушу жыл башында биз Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан болуп меморандумга кол коюшту да, ошо Камбар ата биргесин куруу боюнчачы. Ал жерде үлүштөрүнөн бери көрсөтүлүптүр да, 33 депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Жеке көз карашыңызда бул биз үчүн тобокелчилик эмеспи? Бул жерде мындай, баягы келишим деген бул протокол дейт да. Протокол эмес, эме түзүлгөндө меморандум түзүлгөн да. Меморандум деген бул болсо мындай официалдуу кагаз эмес да. Мамлекеттик эл аралык кагаз эмес. Буга эч кимдин жоопкерчилиги жок. Ошон үчүн меморандумга кол коюп, эч ким эмгиче каржы булактарын көрсөткөн жок. Бул бир. Экинчиден, андан кийин эме болот. Протокол түзүлөт. Протокол эмес, эме. Соглашение дейт, келишим, соглашение. Соглашение түзүлгөндөн кийин 3 парламентте, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан парламенттеринде ратификациядан өтүш керек. Кандай болбосун, кандай бийлик келбесин, кандай кырдаал болбосун, бирок ушул так аткарылат ушул келишимде жазылгандай деп. Ага чейин биз жете элекпиз. Көрүңөрбү, эми былтыртан баштала баштады, бирок ошого жете элекпиз да. Бул бир. Экинчиден, албетте, эгерде биз өзүбүз куруп алсак жакшы болмок да. Өзүбүз курсак, же кредит алып курсак. Жогоруда айткандай эле кредит алып курсак, бирок кредит алып курсак, эч ким кредит бербейт, анткени техникалык алар эсептешет да. Эгерде ошондо кырдаал пайда болсо, эгерде бизде региондо бир электр энергиянын баасы жогорулуп, башка экспорткачы, жанагындай шарт түзүлүп калса, анда биз өзүбүз курсак болмок да. Бирок айтып атпаймынбы? Муну болсо мындай да, биз баарын тең эле мындай азыр ашырабыз, ишке ашырыш керек деп эметебиз, бирок приоритет болуш керек экен да. Муну болсо эчтеке эмес. Биздин келечек муундар деле курат. Анткени биз эгерде азыр мындай тез арада 3 жылда баштап алсак, баягы өзүбүздүн экономикабызды, энергетиканы баш болуп, бир өсүү жолго мындай салып койсок, азыркыдай эмес. Биз баягы эле Бреттон Вудтун каржы экономика системасы менен ылдый түшүп баратабыз. Анткени мындай да, салык, бюджетти жанагындай көмүскө экономиканы алып чыгып, ачыкка. Бирок бул күнтөрдүн түшкөн акчаны сарптап, бул болсо эми күнүмдүк эме да, бул жөнөкөй эле эме да. Буга көп деле мындай акыл же мындай күч кереги жок да. А экономика болсо туура эмес нуктан баратпайбы? Ошону биз экономиканы өсүү жолго салышыбыз керек, өзүбүздүн моделибизге. Жалпысынан сиздин айткан ойлоруңузду ойлоп атам да. Биз энергетика тармагын, деги эле экономиканы өз жолубуз менен, өз багытыбыз менен эле азыр да кеч эмес да ошо жол. Өнүгүүгө карай багыттасак азыр да. Бул жанагындай концептуалдуу идея, биз өзүбүздүн экономикабызды жаңы моделге өткөзө албайбыз да. Жаңы өнүгүү, өсүү моделге өткөзө албайбыз. Ошон үчүн биз баарын комплекстүү карасак,
түз сызык менен жана орустар айткандай линейное решение азыр жардам бербейт, чечим. Мындай түз сызык чечим жардам бербейт да, мындай комплекстүү, мындай баардык жагынан алып келгенде жеңил эле чечиле турган нерсе болуп калып атат да. Биз өзүбүздүн башкаларга, биз болсок мына айтып коеюн, биз Беларусь эмеспиз. Же Армения эмеспиз, жана Евразиялык экономикалык биримдикте бизде болсо мунайыбыз жок болсо дагы, газыбыз жок болсо суубуз, анан көмүрүбүз бар. Алар болсо өздөрүнүн ресурс, энергия ресурсун өтө алышпайт. Армения дагы, Белоруссия дагы. Казакстан менен тиги ким Россия өтүп кетет, өзүнүн ресурстарына иш алып барса болот да. А биз дагы өзүбүздүн ресурстарга иш алып барышыбыз керек да. Ошон үчүн мен бир мындай эметип кетейин, токтолуп кетейин, аябай маанилүү да бул. Биздин өзүбүздүн жана улуттук баалуулуктарыбыз да. Жеке кызыкчылык бар да. Жеке кызыкчылык, андан кийин мамлекеттик кызыкчылык, анан улуттук баалуулуктар бар анын үстүндө. Ошол улуттук баалуулуктардын эң башында ошол биздин жер, мөңгү, суу, каада салт, үрп адат, тарыхыбыз, маданиятыбыз, нарк населестерден эң ушул чокусунда биздин эгемендүүлүгүбүз, мындай суверенитетибиз болуш керек да. Суверендүү мамлекет өлкөгө айлансак жакшы болот эле дегенде, ошондо суверенитетти сакташ үчүн жолдордун баары өнүгүү жолдору. Энергетиканы кандай башкарыш керек экен, байланышты, связь кандай башкарыш керек, экономиканы кандай көз карандысыз башкарыш керек экен деп биз өз эле жолдор ачылат экен да. Демек бизде мындай ресурс бар экен, аны мындай колдонсок, анда биз эметиги Камбар ата 1 жакшы. Да Камбар ата 3 деген да бар. Илгери проектте Камбар ата 1, 2, 3 болмок да. Анын баарын куруш керек. Сары жас бар тиякта. Сары жасты куруш керек. Көкөмөрөн деген бар. Көп электростанциялар. Бирок бизде мамлекеттик кызматкерлер убакытты сезиш керек да. Эң тез арада 3 жыл эле, 10 жыл эмес, 3 жылда биз бүт маселени, энергетикада маселени, суу топ-толтура болуп турат, дефицит жок болуп турат, арзан болот дегенде, мына 3 жылдын ичинде биз чечип коет экенбиз. Демек биз тез арада өнүгүү жолго кетсек болот экен да. Рахмат, анан тариф саясатына келсек, тариф. Ушул май айынан баштап 23 теңге кымбаттады да. Башкасын баардыгы эле мурда боюнча калды да. Бирок ушул тарифте эле биздин калктын көпчүлүк бөлүгү үчүн оор келет да, оорураак болот да, элдин анайын пикирин алсакчы. Ушул 1 сом, ушул кандай дейсиз, ушул өзүн актайбы, ушул өзү негиздүүбү ушул? Мен жана айтып кеттим, бар мындай алып көргөндө азыркы система менен жылып атканда, мына биз баягы мындай бир эмеде кандай десем, жана сазга кирип, ошону чыга албай атабыз да. Азыркы ошол бизде сазда тыгылып турган кезде 1 сомго 23 тыйынга көбөйтсө көбөйтө берсин. Бирок бул маселени чечпейт деп атпаймынбы? Системалык түрдө чечпейт, анткени системага, энергия системага 2,5 миллиард сом эле келет экен жылына, пайда түшөт экен да. Демек, эмки жылы дагы көтөрүшөт. Анан биякта болсо жанагы мен айтып атпаймынбы, эгерде улутташтырылса 1 жылда 8 миллиард түшүп турат экен. Эгерде 1 жылда 8 миллиард түшүп турса, мүмкүн анан дагы 3 жылдын ичинде 3 жыл чыдап турсак дагы өкмөт кичине мындай көмөк көрсөтүп турса энергетикагачы, башка жактан кичине каражаттар менен 3 жылдын ичинде кайра биз өнүгүү жолго биз кымбаттатпай 1 сом кылып, 1 сом бардыгын ограничение, экономикага дагы 1 сом кылып, калкка да 1 сом кылсак, анда биз өнүгүү жолго чыга турбайбызбы деп, мындай комплекстүү, мындай убакытты дагы мындай сезип эметсек, анда биз мындай натыйжалуу болмок да, эффект болмок. А бул болсо баягы эле эффект болбойт, эметиги башкармалык кыскарбайт. 17 миңден булар көбөйтө беришет, дагы бир кеңешчилерин, шопур, жеке менчик болсо, бирок жалпы элдин эсебине, элдин мойнуна эметиги мындай кандай десем, элдин жанагы электростанция курасыңбы, шамалдан курасыңбы, күндөн курасыңбы, дагы каяктан курасың, бирок жалпы элдин өлкөнүн экономиканын мойнуна илбегиле да. Анткени бул бияктан болсо, жетекчилер болсо, мамлекеттин жетекчилери экономиканы алдыга алып кетели деп тартып кыйналып жүрүшөт. Чуркап. А бияктан болсо система жанагы жабышып алгандар, жана кан соргучтар деп коем. Өлкөнүн денесине жабышып алып, алар болсо
кымбат аткыла деп баарына кымбат энергия ресурстарды илип атышат да. Кантип өнүгөт, кантип биз конкуренттүү анан арзан товар чыгарабыз. Демек булар болсо бирөөнүн туура эмес саясатын, тышкы саясатын бизге баягы илгертен бери 30 жылдын ичинде бизге сугарылып келбедикпи? Ошол саясат дагы эле эметип барат. Эми президенттер болсо баарын биле алышпайт эми. Тармакка бирке колдоо болсун. Эми айла жок. Ооба, айла жок болуп атат. Айла жок эми 25 деген калк түшүнөт. Анан калк эмне үчүн унчукпай мындай эметип атат? Анткени биздин жетекчилерге эме бар. Ишеним бар да. Ишеним бар. Ишеним аябай калктын 80ден ашык пайызы менен келди да президент болуп. Ишеним аябай чоң. Ошон үчүн мындай эметип турушат. Эгерде дагы мындай жанагындай адилетсиздик болсо, жанагындай ортомчулар эле дагы калктын эсебинен, мамлекеттин эсебинен байый беришсе, мына өзүңөр ойлосоңор, мамлекет электроэнергияны чыгарат, анан биякта болсо ортомчу, анан мамлекеттин иштерине жооп бербейт, бирок ортомчу биякта алып алышканда мындай жанагы мындай майлуу жерлерин алып алышканда, майлуу керектөөчүлөрдү алып алышканда, бай майлуу керектөөчүлөрдү алып алышканда, аларга болсо үстүнө кошуп сатышат. Ошондо ошо ортомчулар көчөдөн баштап 23 тыйынга дагы байый баштады. Ошол керектөөчүлөр болсо мамлекеттик тармакка төлөп бериш керек эле да. Жеке мындай да, жеке жанагы малый средний бизнес деп атышпайбы? Жеке мындай бирөө алма бак өстүрөт, бирөө болсо жанагы балык чыгарат, балык багып эметип атышат, бирөө мал багат, бирөө эт сатат. Ошолорго либералдык бүт шарттарын барын өкмөт түзүп бериш керек да, налогун түшүрүп, бүт шарттарын барын түзүп бериш керек. Атаандашып, чыгып оокат кылгыла депчи. Бизге налог төлөйсүңөр, анан кийин бизге жакшы, өлкөгө, мамлекетке жакшы деп. Бирок мамлекеттин ичинде анан кийин базар шартын деп алдап атышпайбы? Базар шартын деп айтышса, базар шарты жок. Мына 25 жылдан бери, 26-27 жылдан бери жардам бербейт деп атпаймынбы? Мына кыштан чыгыш үчүн бизде 6 ай биз от жагабыз, 6 айдан ашып кетет кээ бирде, менчик үйлөрдө, жер үйлөрдө. Мындай жанагы 2 жылдык борбор, Бишкек менен Ош жылдык борборлору кыштан чыгыш үчүн бир $100 миллион тегерегинде сарпташат. Отунгачы. Отунга 100 миллион, бул 8 миллиард сом да. Жана мен 8 миллиард сом деп атпаймынбы? Киреше улут ашылса 8 миллиард, $100 миллион тегерегинде киреше түшөт экен да. Анан 2 миллиард сом, 2,5 миллиард сом мындай эмнесине жетет дегендей да. Айлыктары мамлекет төлөп берет, элдин эсебинен. Ошон үчүн мындай деп атпаймынбы? Кыргызстандыктар, кыргыз эли мындайда баарын чыдасак болот. Эгерде акыйкат, адилеттүүлүк менен чечилсечи, мекен үчүн. Бирок жанагындай ортодон жанагындай жег иштер болсо, жанагындай системалык коррупция болсо, бул системалык коррупция деп коет да, мунучу. Ошолор болсо анда эл түшүнбөй калышы мүмкүн да ошол. Мындайда ошо жанагы системанын азыр министрликтин ичинде турат, астында департамент бар, отун энергетика департаменти деп. Мурун болсо өкмөттүн астында болчу да. Дүйнөлүк банктын рекомендациясы менен түзүлгөн да. Алар болсо ошол атайын жанагы тарифти ар кайсы эмелерге арган эметип беришет да. Баягы мындай кандай десем, баарыбыз тең бирбиз. Мындай да, бай болобу, кедей болобу, баарына тең бир тариф болуш керек. Анткени эми байы болсо көп керек дейт электроэнергия. Демек ошол эле баа менен көп бааны каражатты төлөп берет. Туурабы? Ошон үчүн мындай арзан, мындай адилеттүү мындай тариф болсо, жана 1 сом деп атпаймынбы? 1 сом жакшы болмок да биздин экономикага. Ошо баарына тегиз экономикага да, өндүрүштүк дагы, калктын дагы тариф ошондой болсо, эми мисал мен айтып атам да, жанагы өзүнчө суу ишканасы, мен айттым жана суу ишканасы өзүнчө миллиарддап киреше алып келет. Ал миллиарддагы кирешени каяка жөнөтсө болот? Аны болсо жанагы сугар ирригацияга жөнөтсө болот, арыктарды бетондоп, жанагы таза сууга жиберсе болот. Биз башка жактан каражат мындай карызга албайчы, баарын тең жээлип атпайбы? Анан мамлекеттик мындай кандай десем, мындай мамлекеттик натыйжалуу башкаруу болгондо, жана улутташтырылгандачы, ошол жерден бирөө уурдап көрсүнчү, коркушат.
улутташтыруу кандай болуш керек да? Улутташтыруу мындай. Бүт тармактын баары, жанагы акционерлердин баары жоголот. Акционердик коом деген бизге мамлекеттик тармакка бул жарабайт. Анткени туура эмес. Мен азыр Комтордун деле эмети мындай тарыхын билесиңер, азыр эмне болду? Мурунку башкармалыгы азыр кайра чыгарылдыбы, үй камагына чыгарылганбы? Анткени мамлекеттикин жеке менчик эме катары башкарышканда, энергетика деле ошондой башкарылат. Жеке менчик ишкана сыяктуучу, жанагы чыгашасын көбөйтүп, аякта жылына $300,000 арендага офис алып, кымбат баарын тең ала беришип, бул эми өзүнчө төгүн алган жок да. Ошон үчүн жана улутташтырган деген мындай. Акционерлердин баары жоюлат. Жеке бүт бир эле акционер болот да, бир эле кожоюн болот. Бул мамлекет болду. Жанагы финансалык, анан кийин техникалык аудитти текшерүүнү киргизсе, бирок көз карандысы болуш керек да. Ошол жактан бүт булуктардын баарын чыгарып, ким күнөөлүү ушунун баарын жана ортомчуларды эметкен, мындай жаратканчы, ким ошолорго тарифти ылдый түшүрүп берди, кимдин эмети ошолордун баарын жокко тартыш керек. Анткени булар болсо ушул жыл көп жылдан бери мындай зыян алып келишти да.